Нуркожоевич, сизге кайрылуу. Мага Султанбай Ажигитовдун теке секирип долбоорун колдоо бериңизди суранабыз. Кийин Баткен районунда дагы бир 70 000 гектардай жер кошулат деп атат. Ошол 70 000 гектар жер кошулса, биздин көптөгөн иштер алга жылат деп ойлойм. Сууну анан Өзбекстанга агып кирип кетет. Биз бул суунун бир 10% эле пайдаланабыз. Калганын баары Өзбекстанга кирип кетет, 90%. Жайында суу кирген мезгилде бул суунун көлөмү 350-400 кубка чейин барат да, секундасына. 350-400 куб секунда деген бул өтө чоң көлөмдө, аябай чоң көлөмдөгү суу. Ошонун өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз бир азын эле пайдаланып атабыз да. Аябай курч жер, анан ушул жерден сууну бууш керек. Сууну ушул жерден бууганда суунун деңгээли көтөрүлөт, анан канал тартып, канал казып, тоону бойлото, кырды бойлото, бул жерге чейин алып барыш керек. Бул жерге чейин тоңук суу, кан айылы ушул жерге жетет, анан бул жерден ары туннель казыш керек. Газ айылына чыга турган. Газ айылынан чыккандан кийин дагы канал казып, анан бул ошо адырга, боз адырга чыгарабыз сууну. Ушул чыгат. Бул өтө чоң долбоор, бирок биз бул долбоорду ишке ашырсак 50 000 гектардан ашык жерге суу жетет да. Суу өзүнүн агымы менен эле барат. 50 000 гектар, элестетиңиздер. Долбоордун техникалык эмесин айтайын азыр. Болжолду эсептегендеримди, менин эсептегендерим, бул жерге дамба, плотина курулат, же ГЭС, генератор жок деле дамба эме түшүрүп салса болот, бирок ГЭС курган дагы пайдалуураак да. 60 метр болжолдуу бийиктиги, анан дамбанын ошо плотинанын жону, кырынын узундугу 150 метр болот мындай. Ушуну тоскондо суунун деңгээли көтөрүлүп, мына каналга суу ага баштайт өзүнүн угум менен. Газ айылынын деңгээли бир аз жогоруракта болуп атат да. Могул жерден ушуга жашкан өзүнүн агымы менен аккан жерден бир аз жогорурак болуп атат дагы. Экөө бирдей эле. Бирок суу бул жака агыш үчүн эме уровеньди көтөрүш керек да. Мында перепад түзүш керек бул жерден. Бул суу бир аз жогоруракта туруш керек болуп атат, ошон үчүн плотина керек. Анан могу каналдын узундугу болжолдуу менин эсептерим боюнча 18 километр. Бул туннелдин узундугу 8 километр. Анан бул жерден канал бул жака чейин 12 километр. Анан ошондо бул жака суу жетет, суу кенен болуп калат. Эрте же кеч бул долбоорду ишке ашырышыбыз керек. Урматтуу